Франциянын аскердик аба учактары Сириянын Рака шаарындагы Ислам мамлекети согушкерлер уюмуна карата сокку урду. 20 ирет жиберилген аба соккуларынан согушкерлердин бир нече лагерлери, курал-жарак сактоочу кампалары жана балдарды согушка даярдоочу дуступ аянттары жок кылынган. Эскерте кетсек, Парижде Ислам мамлекети уюмунун жикчилдери 14-ноябрь күнгө караган түнү чабуул жасап, кол салуудан 132 киши каза болуп, 300дөн ашууну жаракат алган. Бул кол салуу согушкерлер француздардын пайгамбарды кемситкендиги үчүн өч алуу болду деп жарыялаган. Өткөн жумада согушкерлерден бошотуп алган Ирактын Синжар шаарынан каза болгон кишилердин массалык көмүлгөн жайы табылды. Маалыматка ылайык, ал жерден согушкерлер тарабынан өлтүрүлгөн 50ге жакын кишинин сөөгү чыккан. Буга чейин күрт куралдуу күчтөрү 80ге жакын аялдын көмүлгөн жери табылганы тууралуу кабарлашкан эле. Алардын баары Ислам мамлекетинин туткунунда жүрүп жок кылынган. Табылган адамдардын көпчүлүгү езиттер экени маалым болду. Кытайдын Шэньцзян провинциясында катуу жааган жаандан жер көчкү жүрүп, кырсыктан 16 киши каза болду. Айрым маалыматтарга караганда 21 киши дайынсыз жоголгон. Таш аралашкан көчкү бир нече турак үйлөрдү талкалап, 300ге жакын жашоочулар коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Учурда окуя болгон жерде куткаруучулар издөө иштерин улантышууда. Жергиликтүү маалымат булактарында мындай кырсык буга чейин 50 жыл мурун болгону айтылууда.